Кылмыш иштерин иликтөөнүн сапатын жакшыртуу, коррупциялык жана экономикалык кылмыш иштери боюнча келтирилген зыянды кайтаруу жаатындагы иштерди күчтөндүрүү. Мындай тапшырмаларды президент улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Орозбек Опунбаев менен онлайн кеңешме өткөрүү учурунда айтты. Белгилей кетсек, 2018 жылдын башынан бери УКМК тарабынан коррупциялык багыттагы 1000ден ашык кылмыш иши козголду. 96 жаран соттолуп, 529 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылды. Теманы Айпери Самат кызы улантат. Баңгизат сатууга аракеттенген деген шек менен кармалган милициянын полковниги УКМКнын абагына киргизилип тергөө жүрүп жатат. Ал жаран ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматынын Чүй облустук башкармалыгынын кызматкери болгон. Такталгандай кармалган адам 166 брикет түрүндөгү жалпы салмагы 1,5 килограммдан ашык мыйзамсыз алынган баңгизаттарын 581 000 сомго сатууга ниеттенген. Бул факт боюнча материалдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 267 беренесинин 1-бөлүгү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. УКМК 2018 жылдын башынан тарта кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 1017 коррупцияга багытталган кылмышты каттады. Жалпысынан 529 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылып, 96 адам соттолгон. Мамлекеттик казынага 1 миллиард 230 миллион сом кайтарылды. Муну менен катар сот системасынын 32 кызматкери, анын ичинен 20 судья, ошондой эле укук коргоо, фискалдык жана прокуратура органдарынын 215 кызматкери жоопко тартылды. УКМК жүргүзгөн иштердин жыйынтыгында жетекчилик звенодогу деңгээлде коррупциялык схемаларды кыскартууга өзгөчө көңүл бурулууда. Анын алкагында мамлекеттик органдардын 26 жетекчиси, Бишкек шаарынын мурдагы 2 мэри, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары жана мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрүнүн 60 жетекчиси кылмыш жоопкерчилигине тартылды. Бул көрүнүштөр өлкөнү артка тартып жатканы өкүндүрөт. Мамлекеттин алга жылуусуна кедергисин тийгизип жаткан коррупцияга каршы турууга ар бир жаран кызыктар болуш керек дешет серепчилер. Бул жеке бир адамдын эмес, бул бардык коомчулуктун дагы аткаруу бийлигинин, мыйзам чыгаруу бийлигинин бардыгыбыздын негизги өзүбүздүн күрөшүбүз болуш керек. Бул биринчиден, экинчиден коррупция менен күрөшүүдө мыйзамдардын бардыгы бар. Ал үчүн адамдык фактор керек. Ошо аткаруу бийлигиндеги укук коргоо органдарындагы кызматкерлер өздөрүнүн ишин так, анык, профессионалдуу түрдө таза алып барып иштей турган болсо, анда коррупция менен күрөшүү анын стратегиясына, анын бүгүнкү күндө болуп аткан ар кандай ыкчамдарына карабайт. Коррупциялык көрүнүштөрдү аныктап, жоюуга жана жемкорлук схемаларды жок кылууга багытталган иш-чараларды УКМК мындан ары да күчөтөт. Булар боюнча Орозбек Опунбаев президент менен болгон онлайн кеңешмеде айтып өттү. Ал шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү мезгилинде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө. Анын алкагында УКМКнын ИИМдин башкы прокуратуранын биргелешкен чараларынын планы даярдалганын билдирди. Айтымында улуттук коопсуздук органдары тарабынан шайлоо маалында коомдук саясий кырдаалды дестабилдештирүүгө жол берүү, өлкөнүн стратегиялык объектилеринин антитеррористтик коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш-чаралар уюштурулган. Мындан сырткары коопсуздук кеңештин системдүү коррупцияны жок кылуу пландарын аткаруу жана мониторинг боюнча жумушчу тобу менен өз ара аракеттешүү улантылып жатат. Ошондой эле мамлекеттик органдарда антикоррупциялык процесстерди уюштуруудагы кемчиликтерди жоюу тууралуу сунуштар иштелип чыгууда. Муну менен катар санарип трансформация чөйрөсүндөгү долбоорлорго көмөк көрсөтүлүүдө. Бул иш-чаралардын алкагында УКМКнын кибер коопсуздукту камсыз кылуу боюнча координациялык борбору түзүлгөн. Мамлекеттик башкаруудагы иштетилип жана колдонулуп жаткан бардык автоматташтырылган система боюнча иштери жүрүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо процессин уюштурууда коомдук коопсуздукту камсыз кылуунун өлкө аймагына экстремисттик террористтик уюмдардын мүчөлөрүн киргизбөө максатында чек ара тилкелерине көзөмөлдү күчөтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Өлкө башчы кылмыш иштерин иликтөөнүн сапатын жакшыртуу, коррупциялык жана экономикалык кылмыш иштери боюнча келтирилген зыянды кайтаруу жаатындагы иштерди күчтөндүрүү зарылдыгын баса белгиледи. Айпери Самат кызы, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.